Бул жума саясий окуяларга бай болду. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Данияр Үсеновдун Белоруссиянын жана Кыргызстандын массалык маалымат каражаттарында талкууга алынышына байланыштуу Белоруссияга нота жөнөттү. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду 9 айынын 5-не чейин камакта калтырды. Мурдагы өкмөт башчынын абактагы мөөнөтүн узартууну тергөө органдары өтүнгөн. Теке айынын 31-нде Борбор калаанын мэрлигине жалгыз талапкер Азиз Суракматов кыргыз тил боюнча сынак тапшырды. Сынакта Суракматов одоно 5 ката кетирген. Эскерте кетсек, Бишкек мэрин шайлоо башуун айынын 8-нде өтөт. Ошол эле күнү камактагы Өмүрбек Текебаев номер 47 абактан улуттук кардиология борборуна которулган. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Жантур Сатыбалдиевдин жана Жогорку Кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаевдин мүлктөрү алардын жакындарынын мүлкү менен биргеликте камакка алынды. 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Голливуддун жылдыздары Анджелина Джоли, Леонардо Ди Каприо жана Джеки Чанды чакырышты. Маалыматка караганда Джеки Чан келе албай тургандыгын айтты.